кичипейилдик менен болуп эсептелинет. Мусулманга жолуккан учурда биринчи салам беришлик. Ассаламу алейкум. Жана толук кол берип көрүшлүк, бул дагы кичипейилдиктен урматтуу. Толук колуңду беришип, кысышып көрүшкөн, бул кичипейилдиктен. Бул мусулмандын сыфаты. Бул өзүнө төмөн алышлык. Кичине колуңду ушуну мындай берип коюп, же аркасы менен көрүшүп коюлук, Алла сактасын. Текебердүүлүк урматтуу. Я Алла, молдолор текебер болот деп коюшат. Саңа текебер кылган молда туура эле кылат өзүчү. Саңа текеберлүү кылган молда туура эле кылат дейм. Молдолор текебер туура эле кылат. Сен кулагыңды сындырып алганыңа, мурдуңду сындырып алганыңа, денеңе тонировка басып алганыңа, 2 ай кичине качат этип көкүрөгүңдү чыгарып алганыңа текеберлик кыласың. Мурдуңду сындырып алган бул автор, баласы автор десиңби? Сен кор болгонуң, бул дүйнөдө эле кор болгонуң да. Кулагыңды манты кулак кылып алып, үстүңө бүркүттүн сүрөтүн тартып алганың менен, бул сенин кыянатчылдыгың, урматтуу тууган. Алла берген мүчөсүнө кыянат кылгандыгың. Каякта сен авторитетсиң? Каякта сен? Бир адамды эле уруп койсоң, бир адамды өлтүрүп койсоң, авторитет боло бересиңби? Жок, урматтуу, сенин бул дүйнөдө кор болгондугуң. Сен күнөө иш жасап алып, 1-2 адамдарды коркутуп алып, 1-2 адамдардан зулум менен тартып алып, ошону авторитет дейсиң да. Биз бүркүттүн балдарыбыз. Биз карышкылдын балдарыбыз. Биз аюдун баласы, аюдун баласы. Сен адамдын эле баласың. Ошолорго кошулуп алып туруп эле текебер болуп эле калчылдаганың. Сен ошентесиң. Анан молда кайра Кур'ан окуп атса, канча китептерди жазып атса, сага текеберлик кылган молдого рахмат. Албетте туура эмес, урматтуу тууган. Бирок Имам Аззам, биздин жол башчыбыз Имам Аззам Ахли Кашшаф деп коет. Аллах Субхана Таала ушунча такыба болгондуктан буга ачып койгон эле, ким кайсы күнөөнү кылгандыгын билет эле да. Жана даарат алган учурда кайсы жерден кайсы күнөөнү кылгандыктан кайсы күнөөсү төгүлүп жатканды дагы билет эле. Ошон үчүн Имам Азам айткан, даараттан ашкан суу нажас болот деген да, урматтуу тууган. Неге? Ал сенин күнөөңдүн төгүлүп атканын көргөн, ошон үчүн айткан. Мунун суусу нажас депчи. Ал эмес ана даргиндер туугандарга эле барсаң, Имам Шафии рахмаган, даарат алып бутуң менен эле жуулуп килемге кирсең, сен намаз окутпайт. Нажас кылдың дейт. Ахли Кашшаф, андай алымдарыбыз толтура, урматтуу тууган, илимдүүбүз толтура, Кудайга шүгүр. Ошонун себебинен сиз биздер бактылуу тынч жашоодо жашап атабыз. Илимдүүлөрүбүздүн себебинен. Ала сиз биздин кайсы күнөөнү кылып келгенибизди билет. Балким жийиркенип өткөндүр. Сен кичине мындай болуп алсаң эле деп колуңдун учу менен көрүшөсүң го. Кичине качат этип алып эле кичине машык алган болсоңчу. Жок, сенин 7 жылдык машканыңда ал илимдүүлөр бир эле дуа менен жок кыла берет, урматтуу тууган. Бир эле дуа менен жок кыла берет, урматтуу.